Кыргызстанда малды идентификациялоо өнүктүгү жүрүп жатат. Ветеринарлардын айтымында, эгерде малдын кулагына бирка басып тактоо ишин канчалык эрте жүргүзүп алсак, малдын жугуштуу ооруларынан ошончолук эрте кутулабыз жана эт менен сүт продукцияларын башка мамлекеттерге экспорт кылганга дагы дароо жол ачылат деп билдиришти. Бул багытта жергиликтүү адистерге жеңилдик болушу үчүн 10 июнга чейин бардык облустардагы айыл өкмөттөр керектүү компьютердик жабдыктар менен толук камсыз болгону жатат. Теманы Замира Нусубалиева улантат. Фермада 10 жылдан бери иштеп келе жаткан Каныбек Жаналиев чарбасындагы уйлардын баары каттоодон өткөрүлгөнүн айтат. Эгер ар бир багылып жаткан мал жандык тууралуу маалымат топтолуп, ветеринарлар менен мал ээсинин ортосунда тыгыз байланыш болсо, малды алдын ала дарылаганга шарт түзүлөт дейт ал. Так, у нас поголовье... Биздин фермада жалпы 672 баш уй бар. Анын 542си саан уй. Малдын баарын каттоодон өткөрдүк. Бул аябай жакшы саамалык болуп жатат. Убагында эмдетип, айрым бир жаман илдеттердин алдын алып, багып жаткан малдын коопсуздугу корголуп жатканы аябай эле пайдалуу. Уйларыбызды толук идентификациядан өткөрүп алсак, сүт менен этти экспорттоого жол ачылат эле. Учурда идентификациялоо боюнча маалыматтык система түзүлүп жатат. Андан соң атайын тендердин негизинде малдын кулагына тагылчу атайын биркалар сатылып алынып, андан кийин бодомалга тагылат. Биздин лабораториялар, ветеринардык лабораториялар ушул стандартка, эл аралык стандартка жооп бериш керек. Бүгүнкү күндө өзүңөргө белгилүү Кыргызстанда мына 2 лабораторияны, Бишкектеги жана Оштогу областтык лабораторияны международный аккредитациядан өткөрүп атабыз. Мына ушул талаптар аткарылгандан кийин биз малдарыбызды толук кандуу экспортко чыгарсак болот. Малга тагылган эн белгилердеги номерлар аркылуу малдын кайда катталганы тууралуу толук маалымат алса болот. Мына эки жагына тагылат. Себеп дегенде, эгерде бирөөсүн жоготкон болсо, мына экинчиси турат. Ошо менен биз бар дайым контроль кылабыз. Эгерде экөөнү тең жоготкон болсо, ошо бир жуманын ичинде кайра заявка, малеси заявка берип туруп, анан биз ошо заявка аркылуу кайрадан дубликатка кайра жазып беребиз. Малды идентификациялоо жумуштары алгач 3 райондо, Ноокат, Кара Борай жана Ысык Ата райондорунда башталган. Эми ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясы компьютер, ноутбук жана смартфондорду бардык облустардын айыл өкмөттөрүнө жардам катары таратып бере баштады. Бүгүнкү күндөн баштап Талас областынын бардык айыл өкмөттөрүнө тиешелүү инвентарларды, компьютерлерди, ноутбуктарды заявка боюнча жөнөтүп атабыз. 26 май күнү Ысык Көл областына, 27 май күнү Баткен областына, Ош, Жалал Абад областына жеткирип беребиз. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 450 миң жылкы, 1,5 миллион уй, 4 миллиондой майда жандык жана 7 миллионго чукул канаттуу бар. Замира Нусубалиева, Эсен Турабыкеев, Коомдук, 1 канал.